Жети Көз районунун Шалба, Аңыстөн, Липинке айылдар аралык жолу жасалууда. Чаңы аспанга сапырылып, Союз мезгилинде деле асфальт төшөлбөгөн жол жергиликтүүлөрдүн негизги көйгөйү болчу. Белгилей кетсек, буга чейин жыл ичинде райондордо 5-6 чакырым ички жолдор жасалып келсе, быйыл 20 чакырым жол жасалууда. Аңыстөн айыл жолчуларга түшкү тамагын да уюштуруп, аларга терең ыраазычылыгын да билдиришүүдө. Ушу асфальтын салып бергиле деп айыл тургундарынын кирбеген эшиги калган жок окшойт. Эми Кудай буйруп мына ушу кийинки бийликтин артынан ушу жол салынып атат. Буюрса рахмат баарына, ушу жолчу балдарга да рахмат. Биздин айылдын тургундары мына могу жерде авто транспорту бар кишилер дагы, жок кишилер дагы ушу жолдун салынып атканына аябай кубанычта болуп, абетин уюштуруп берип, жакшы шарттар түзүп берип атышат. Анан могу жолубузга дагы бир жерде бир айланып кеткенде бир чакырымдай жол экен. Ушу могу көчө менен кирип туруп, аркы мектептин көчөсүнөн чыгып кеткен. Ушу жолду салып берсе аябай сонун болот эле да. Жолдордун оңдолушу менен туризм тармагы да өнүгөт. Себеби көлдүн күнгөй жагына да алыс жакындан каттагандардын саны өсүп жатат. Ички жолдорубуз жасалса, айыл аймагыбыздын инфраструктурасынын өнүгүшүнө зор салым кошулат эле. Анткени жылдан жылга чет мамлекеттен келген туристтер көбөйүүдө. Ошонун негизинде айыл аймагыбыздын өнүгүшүнө да, элибиздин өнүгүшүнө да зор салымдар кошулат эле. Анткени бул биз жак пляжный зона болгондуктан жайкы сезон убагында пляждарга сырттан келген адамдар батпай калууда. Азыркы тапта белгиленген жумуштардын 80%дан ашыгы аяктап калды. Жалпы 2 чакырым 200 метр кирген капиталдык салымдар беренесинен. Учурда ушул жолду жыйынтыктоо иштери жүрүп жатат. Буга чейин болсо ошол эле Жети Көз районуна караштуу Сүттү булак Бозбеш жолунун 5,8 чакырым жолун салганбыз. Андан кийин Ак Кочкор Балтабай унаа жолунун 700 метр аралыгын салганбыз. Эми азыр Кудай буйрса дагы планда 2 объектибиз турат бул жолдон сырткары. Кирпичный Сары Жукунун 3,2 километр турат. Андан кийин Жети Көз Кой Сары жолунун 2 километр аралыгы турат. Анан дагы бир кошумча объекти Ак Суу районунда. Ал жолдун аталышы Бозбулун Каражал унаа жолу. Ал жолдон дагы 1,5 чакырым аралыгын быйылкы жылдын планы менен бүтүрөбүз деп аракеттерибизди кылып атабыз. Быйылкы жылы стратегиялык маанидеги Корумду Балбай жолунун курулушу башталган. Мында жалпы 79 чакырымда 4 тилкелүү жол салынууда. Адистердин айтымында жол жээгиндеги 16 миңден ашык бактарактар кыйылган. Кыйылган бактарактардын майдасы жергиликтүү элге таратылып, курулушка жарамдуу суу сатылган. Андан түшкөн каражатка 200дөн ашык аялдамалар, 100 ажы аткана жана башка керектүү курулмалар жасалууда. Бизде азыр 50 дана аялдама, андан тышкары 5 чатырша, анан 7 дана дараткана. Муну да биз ошо сыноо иретинде чыгарып атабыз. Себеби эгерде бизге суу талап көп боло турган болсо, биз ошо 50 дана остановкадан дагы көбүрөөк чыгарганга даярбыз. Ошондой эле чатыршаны дагы, даратканы дагы. Муну өзүңөр көрүп тургандай, биз материалдарын аябай бышык кылып эме кылдык, тандадык. Себеби бул 2 миллиметрден көбүрөөк. Себеби биз кийин бул жыгачтары эскирип кала турган болсо, биз муну темир менен кайра каптаганга биз ошого да мындай эме кылдык да. Негизинен бизге бир 200дөй дана остановка керек да. 200дөй дана. Себеби азыр өзүңүз билип тургандай, бизде жол курулуулар аябай көп. Белгилей кетсек, быйылкы жылда туристтик жайларга баруучу жолдор дагы капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Мында белгиленген 30 чакырым жолдун 50%да жумуштар толук аяктаган. Эдил Мерисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.